Бишкек шаарындагы Ош базарга. Ош базардан тартып көрсөтөбүз. Ош базарындагы көчөт деген сөздөр жүрүп жатат. Арзан сатып аткан дейт го бул жерде. Эл көп. Ана 50 сомдон сладкий өрүктөр бар экен. Эт канчадан болот? Эт алып атат буякта. Эт канчадан? Сөөгү жок эт канча туган? Сөөгү жок эт канча? 980 дейт. Мына эттин генине барабыз биз азыр базар аралап. Туугандар, ассаламу алейкум, урматтуу каналыбыздын көрүүчүлөрү жана YouTube көрөрмандары, саламатсыздарбы? Көптөн бери ушул азык-түлүк бааларын тата элекпиз. Биз Ош базарга келдик, Бишкек шаарындагы Ош базарга. Ош базардан тартып көрсөтөбүз. Эттин баасын, un, азык-түлүк, мөмө жемиш кыскасы баарын тартканга аракет кылабыз. Каналды колдоп бирден лайк басып көрүп туруңуздар. Мынакей Ош базары бүгүн 13 август 2026 жыл. Ош базарындагы көчөт деген сөздөр жүрүп жатат август айында. Эми көрөбүз. Ош базарды дагы сагынабыз го дейм, туугандар. Анда бирден лайк басып көрүңүздөр, кеттик. Ичине кирип көрсөтүп берем. Киргенде эле ушул оң тарапта мөмө жемиш, жашылчалар сатылып атат. Ушул жерден көрсөтүп берели. Негизи Ош базар берекелүү базар. 7 штук жүгөрү 100 сом экен. Помидорлор 15 сом, 30 сомдон экен. Мына бадыраңдар 35 сомдон экен. Эжекелерибиз мына салаттарды баштады. Жеңелерибиз дегенде 50 сомдон алма бар экен. 1 штук коон 150 сом деп коюптур. Же мунусу билбедим. Эже, могу канча? Булчу. Болду. Бул килограмм 40 сом экен. 150 сом экен. Коон. 1 штугу 100 сом экен. Дарбыз. Достор, ушундай өрүктөр бар экен, шабдалы. 70 сомдон экен, таза. Жакшы экен. Эжелерибиз кел ости дейт. 50 сомдон өрүктөр бар экен. Жүзүм 80 сом экен. Туугандар. Мына алма экен. 120 сомдон кишмиш бар экен. Кишмиш. Кулпунайлар канча экен? Байке кулпунай. 150 сомдон дейт, 250 сомдон дейт. Малиначы? 200 сомдон берейин дейт. Мына арзан сатып аткан дейт го бул жерде. Эл көп. Ана 50 сомдон сладкий өрүктөр бар экен. Шабдаллар 80 сом экен. 80 сом. Жүзүмдөр 100 сом экен. Кишмиш 130 сом экен. Очерет, эл көп. Ушул жерде. Караңыздар. Бир-бирден жөнөтөйүнбү деп эжем жакшы соода кылып атат. Чычырканактар бар экен. Малина, кулпунайлар бар экен. Чычырканак канча экен эже? 540 Я. 500 сом. 450 болсун. Чычырканак. Туугандар, ой пикир комментарий жазыңыздар. Жакшы ой пикирлерди базардын ичинен көрүп жатасыздар. Ош базары. Мына эт канчадан болот? Эт алып атат буякта. Эт канчадан? Сөөгү жок эт канча туган? Сөөгү жок эт канча? 980 дейт. Мына эттин генине барабыз биз азыр базар аралап. 980 сомдон сөөгү жок болуп атат экен. Мына достор, туугандар, эт базарга да келип калдык. Анда чогуу бааларды билмекчибиз. Биз менен болуп каналдан алыстабай туруңуздар. Кирдик. Койдук 850 сомдон, 850 сомдон. Уйдукубу? 850, 700 сомдон дейт азыр. Жүрүңүздөрчү, мыякта эттин түрү бар. Асты үстү. Эже канчадан асты? 870'ten alırız. Üstüçü? Tek o. Üstü de 870'ten alırız. 870 ha? Asır. 870'ten deyt. 870'den somdan uydun et. 680 деген баа жок.
870 сомдон 1579 сом болду. О, 1 килограмм 800 грамм чыкты. 1 кило 800. 1600 boyun sevdik koş boyun. 850'den berбей атат. Эт көтөрүп калды. 1600 сом болду. 18 855 грамм болду. 1 килограмм 855 грамм болду. Байкем 850'den бербей деп атты эле. Кайра кошуп 1600 сомдук кылып койду байке. Шустер экен да. Жылкын этин билебиз, чучуктарды көрсөтөбүз. Ош базарынан. Бул жакта 830 сомдон экен уйдуку. Мына. 830 сомдон экен. Достор. 830 сом дейт. Эжем чучук жасап атат. Эже кандайсыз? Канчадан чучук? Çocuklar 1200 сомдон болот. 1200 сом. Сизге кандай келет? Ага, мынакей. 1200 сомдон дейт го. Чучуктан кымбаттап кетиптир го. Бул эжемден сурайлычы. Эже канчадан чучук? 1200. Мынакей. Карын карталарчы? 250, карта 500 сом дейт. Азы. Чучуктун баалары. Ош базарынан. Байкемде жылкын эти бар экен. Жылкын этин сурабадык. Это вот здесь 2 ребра. Килограмм 880. 880 сом. Потом распилить. Учалар канча болот байке? 850. 850 уча. Я могу ответить, Жылкын эт. насколько килограмм. Сом дейт. Кайдык. Канчадан? Мен элдерге көрсөтүп атам. 850. Рахмат. 850 сомдон. Чучуктар канча, эже? 1200. 50 да жасап бере бересизби? Ооба. Бул май көбүрөөк экен, Мына 50. Чучук 1200 сомдон болоптур. Карын карталар 500 сомдон, 200 сомдон. Ушул жерде тезелип сатылчу эле, азыр деле сатылып аттыр, бираз. Негизи алтын такага көчүп кетишкен го. Мындай кусоктор. Канчадан болот койдук байке? 850. 850 экен. Ого. Компотко көрүңүздөрчү канчадан болуп атат дегендерге. Асарти дейт. 150 сомдон экен. О, 100 сомдон экен. Воши дейт. İçinde aralaş eкен туугандар мына. Өрүктөр бар экен. 350 сомдон, 150 сомдон абрикос дейт. Шербет кылганга. Натуральный да. Ондай таза чуулган өрүк бар экен, 250 сомдон экен баткендик. Караңыздар мына базардын ичинде. Мешөктөрдү көрдүңүздөрбү? Чоң мешөктөрдү салып коюптур. Мына малиналар 90 сомдон өрүктөр бар экен. Компот, варенье кылганга. Куруттарды да көрсөтөлү. Биз жаңгактар бар экен бул жерде, өрүктөр 200 сомдон. Могу слива 350 сом экен. Муну аксыда кайналы да коет. Слива 350 сом. Высший дейт. Бүт нерсе бар да бул Ош базарда, туугандар. Кийин көчсө булар кайсыл жерлерге жайгашат? Таластын череш, черная сливасы экен, кара. Таластык экен бул. Баасы канча дейт? 500 сом дейт, го? 500 сом экен таластык. Мына мейистер бар экен 600 сомдон. Мейис 500 сомдон. 800 сомдон коргак өрүк бар экен. Баткен. Жүрүңүздөр дагы. Гүл ботолор бар экен. 50 сомдон, 30 сомдон түрлүү гүл ботолор бар экен. Эми куруттардан көрсөтөлү. Семечкалар бар экен мынакей. 350 сомдон. Отборный чоң экен. Куурулган 450 сомдон. Семечкалар мынакей. 450 сомдон килограмм. Соленый болсо 450 сомдон экен. Ашкабактын данеги куурулганы 250 сом экен. Семечка сырые дейт. 250 сом. Достор. Анда бүрүчтөрдү көрсөтүп коюнчу. Анда алянга 170, гречка 80, өзгөн 350, какырдыкы 350 сом экен өзгөндүк. Үрүч майлар ушундай майларды да тартап салды. Курут сурайлчы. Бул куруттардын канчадан канчага чейин? 300 сомдон 750 молара.
Ezme ortalıktaki Aha. ne ortalıktaki? Орталықтары бұлары. Ne canı Ішталған, ә? Қаншадан ұшылар? Oraki kesin 400 сомдан ба? Örük kurttan da. Өріп құру. 550-ден, ә? Рахмат. 300, ә? Рахмат. Енем? Майдаман. Мына. 400, 450, 500, 300 шындай екен да құруттар. Қараңыздаршы. Өте берекелі. Бұл жақта. Оғы. О, майлар қанша екен? Сары майлар. Сарымай 800. Литрі бе? Қаяқтықы? Мынан 0,5 400. 400 сом. О, чөйгі чөй? Çayga 350. Hı. Çoğu 700. Oldu, var. 700 somdan eкен, ә? Düşürüp berezin be? Cep oluşu. Kaça alası? 1 litre alsam o sarmaydı. Az Kaç? çalıp sırap qarayını. Ке, бұл жақта көріштердің бағаларын біліп берейін дағы. Ташкент лазер высший сорт 230 сомдан екен. Бальдо деген күріш шығып қалды азыр. Бальдо Қазақстан ұқсайды. 160 сомдан екен высший сорт. Алянга 170 сом баткен. Лазер баткен 250 сом. Өзгөндікі 350 сом. Бұлар кішіне түшіріп береді де соғдалашы керек. Бұларда насфай. Жеттан атқа насфай. Ряд екенді. Насфай рядқа кіребелі қойылы. Мына сухофруктылардан көрелі. Жаңғақтың чағылғаны 800 сомдан екен. 700'den yukarı 800 degenden. Мол Neyizde 400'den başka 400'den var. 600'den var, 800'den turun. 100 сомдан түшіріп береді кесті. Рахмат. Мына көрдіңіздер, түшіріп береді дейді. Жақшылы. Шында 700 сомдықтарыңыз 600 сомдан береді екен. Кишмиштер дағы көп екен, сухофруктылар. Мына ондың бағаларын көрсетіп берейін еме ұшыл жерден. Яшардықы 2 сорт 35 сом екен. 40 сомдан да бар екен. Қана король деген высший сорт 75 сомдан екен жазып қойды. Сарыарқа 1 сорт 55 сомдан килограммы. Дильнос 1 сорт 50 сомдан. Дильнос высший сорт 70 сомдан. Қазақстан мұны 1 сорт 45 сомдан екен. Туғандар жүгөрілер бар екен талқанға 70 сомдан. Арпанықы да 70 сомдан. Буғдайдықы дағы 70 сомдан. Шора талқан 70 сомдан. Күріштердің түрлері бар екен бұл жерде. Күріштерді көрсетік. Чайлар бар екен. Чайларды көрсетік. Көк чай болса, мына бұл жерде 550 сом килограмм. 1300 сомдан да қара чайлар бар екен. Жазылып тұрады. Ташкент лазерді өзбек туғандар алып отыр. Қаншадан алып берем дейді? 10 сомдан түшіп береді екен. 240 сомдан береді екен да. Ол оригинал ұқсайды ға? Оригинал екен. 240 сомдан. Ташкент лазер. Түрі бар, күріштердің түрі бар. Емесе жанында деле тұрады 230 сомдан деп. 200 сомдан деп тұрады Ташкенттің. 3 түрі бар екен да. 5 литр май қанша екен? Қанша май? 750. Рахмат. Май 750 екен. 5 литрі. Жоқ, 1 литрі қанша дегендерге? 1 литрі 170 сом екен. Ош базарда. Ондай самындар бар екен туғандар. 4-өө 100 сом дейді. Самындар. Жолға чейін тізіп қойды. 4-3-өө 100 сом. Самын. Фасоль 150 сом екен. Таластың фасолі. Лояда қойады. Ноя. Ұндарды көрсетелі. Ұндардың мешөгін көрсетіп берейінші. Астық 1, высший сорт 1 сорт. 1500 сом екен. 50 килограмм. Дильнас болса 1 сорт 50 килограмм 2200 сом екен. Розницаның бағаларына килограммда алсаңыздар, ондай бағаларда аласыздар. Ондар ушу менен видеону жыйынтыктайбыз. Колдон келишинче Ош базарынын ичине кирип тартып көргөзүп бердик. Бир аз болсо дагы бааларды билип алдыңыздар. Ой пикирлерди жазыңыздар. Сиздерде кандай баалар? Ар дайым биз кызматтабыз.